2022 президент Садыр Жапаров жалпы элге чакырык таштап, күнүмдүктүн эмес, түбөлүктүн ишине эс салды. Жалпы республика боюнча Жашыл Мурас бактыгы өнөктүгүн баштап, жыл сайын 6-7 миллион көчөт отургузуу тапшырмасын койду. Биз бүгүн ушул иш-чараны бүтүндөй өлкө боюнча уюштуруп жатабыз. Жылыга ушул 5 миллион 6 миллиондон көчөт отургузууну пландап жатабыз. Чынында Жашыл Мурас бул жөн гана катардагы демилге эмес, бул келечекке жасалган зор инвестиция. Ар бир отургузулган көчөт бул өлкөбүздүн келечегине кошкон салым. Анткени токойлор планетанын экологиялык тең салмактуулугун кармоодо, абаны тазалоодо, суу ресурстарын коргоодо жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодо чечүүчү ролду ойнойт. Kumtor Gold Company жабык акционердик коому өлкө жетекчилигинин демилгесинин алкагында өлкөбүздүн ар кайсы аймагына массалык түрдө көчөт отургуза баштады. Ооба, Kumtor саналуу көчөттөрдү отургузуу менен чектелбейт. Гектарлаган аянттарга бак тигүүгө киришти. Болгондо дагы сапаттуу, көп жылдык бактарактардын көчөттөрүнө басым жасады. Алсак, кумтөрчүлөрдүн көмөгү менен 2023 жылы Жетөөгүз токой чарбачылыгынын аймагынын чоң кызыл суу капчыгайынын кире беришиндеги унаалардын тебелендисинде калган Борду тилкесиндеги 8 гектар талага Тянь-Шань карагайынын көчөттөрү тигилип, тегереги толук курчалып, керектүү шаймандар кошо берилген. Бүгүн бул жердеги көчөттөрдүн дээрлик бардыгы тамыр алып, айланасындагы чөп чары кошо жайкалып өсүүдө. Бир кезде мал жандыктары менен өткөн кеткендин унаасы жол кылып алган жерлер учурда чындап көркүнө чыкты. 8 гектар жерге тиккенбиз. Ошол 8 гектар жерди Kumtor компания жардамы менен тегерегин курчап, темир толор менен бардык балатлар өнүмдүүлүгү жакшы. Быйыл ушул инвентаризацияда бизде 75% өнүмдүүлүк деп эсептеп чыкты биздин кызматкерлерибиз. Бул демек жакшы. Убагында сугарып, убагында ото чөптөрдүн арылтып атабыз. Ал эми былтыр Түп Токой чарбасына караштуу Каркара жайлоосундагы 300 гектар аянтка 332 миңден ашуун ак кайың, кызыл карагай жана Тянь-Шань карагайларынын көчөттөрү отургузулган. Быйыл 2025 жылдагы салттуу улай Kumtor Gold Company Ысык көл Токой чарбасынын Григорьев капчыгайындагы 10 гектар жерине 20 миңге жакын 3 жылдык карагайдын көчөттөрүн текти. Бул жерде биздин канча кызматкерлерибиз жүрөт. Аракет салып, мына түптөн баштап жыл сайын катышып келатабыз. Каркара жайлоосуна 330 миң отургузулган. Быйыл болсо бул жерге 20 миңде отурат, эми 19.500 экен. Ушун проект ушинтип чийилип, мына мунун баары отургузулат да. Мындан тышкары, Борборубуз Бишкек шаары дагы көңүл сыртында калтырылбай, бир катар жаңы конуштарга, окуу жайлардын короолоруна дагы миңдеген көчөттөр тигилген. Албетте, көчөттөрдү отургузуудан дагы алардын тамыр алып, көктөп кетиши эң маанилүү иш. Бул үчүн Kumtor ишканасынын экологтору жергиликтүү токой чарбалары менен биргеликте жаш көчөттөргө тынымсыз байкоо жүргүзүүдө. Жалпы эсептесек, акыркы 4 жыл ичинде Kumtorдун колдоосу менен 350 гектардан ашык аянтка 400 миңге жакын ар түрдүү көчөттөр отургузулуптур. Булардын жок дегенде жарымынын көбү өсүп кетсе, жергебизде жаңы жаш токойлор пайда болуп, келечек муун үчүн чыныгы Жашыл Мураска айланат деп ишенебиз. Бак дарактар көпчүлүк түшүнгөндөй таза абанын гана булагы эмес. Токойлордун көбөйүшү биринчи кезекте сел, жер көчкү сыяктуу ар кандай жаратылыш кырсыктардын алдын алып, топурак эрозиясын токтотот, жер кыртышын жакшыртат. Дарактар жаан-чачындын жерге сиңишине жардам берип, жер астындагы суулардын деңгээлин көтөрөт. Топурактын нымдуулугун сактап, кургакчылыкты алдын алат. Бак дарактар жаныбарлар, канаттуулар жана курт-кумурскалар үчүн жаңы жашоо чөйрөсү түзүлүп, бул аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүн жогорулатат. Албетте, токойлор ансыз деле ажайып коо жерибиздин көркүн ачып, миңдеген туристтерге жаркын маанай тартуулап, аймактын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп бермекчи.